Бишкек шаарында бир түндө 8 машина өрттөнгөн. Алардын 7 Октябрь районунун 9-10 райондорунда ар кайсы жерде токтоп турган. Шаардык өрт өчүрүү кызматына алгачкы чакыруу 31-январга караган түнү саат 1ден өткөндө түшкөн. Анда Малдыбаев 8 дарегинде токтоп турган Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү машина өрттөнүп жатканы кабарланган. Андан көп өтпөй эле анча алыс эмес жерде дагы бир унаа өрттөнгөнү белгилүү болгон. Аралыгы 10-15 мүнөттө жалпысынан 8 машина күйгөн. Алдын ала маалымат боюнча аларга белгисиз жаран атайын өрт койгон. Анткени унаалардын баарынын терезелери сындырылып, ичине суюктук чачылган. Биз ошол убакта өрт иштерин изилдөө иштеринин барган убакта автоунаалардын ичинде кагаздар жана ошондой эле материалдар табылган. Бул атайын бир химиялык суюктуктарбы же болбосо бир бат күйүүчү заттар менен өрттөлүшү мүмкүн деген эме болот, божомол болуп жатат. Кылмышкер кармалардын алдында 9-кичи районунда жайгашкан мынабул үйдүн короосунда турган Audi 6 үлгүсүндөгү бул автоунааны өрттөөгө да жетишкен. Бул машинанын ичинде эч нерсе калган эмес, баары өрттөнүп кеткен, бир гана корпусу гана калган. Бул унаадан чыккан алууланган от жанда турган машинага да жалмашкан, анын бир капталы күйүп кеткен. Анын ээси азыркы учурда сырдоо иштерин жүргүзүү үчүн устага алып кеткенин билдирди. Я проснулся, смотрю, горит. Мен уктап жаткам, аялым сыртта кошунабыздын машинасы өрттөнүп жатканын айтты. Сыртка чыксак, милиция кызматкерлери жүрүптүр. Арабыздан бирөө келип, бир чака суу чачты эле, ал жардам берген жок. Күчөп кетти. Ким өрт койгонун көрбөй калдык да. Бирөө атайын кылыптыр деп ойлодук. Өрттөлгөн Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаада короодо токтоп турган. Ээси машинасынын сынган терезесин жууркан менен тосуп койгон. Салону гана жабыркагандыктан сыртынан машина өрттөнгөндөй көрүнбөйт. Кошуналардын айтымында жакында эле унааны насыяга алган экен. Окуя болгон жерге Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам иликтөө тобу барган. Шектүү дагы бир унаанын терезесин сындырып, ичине кирүүгө аракет кылганда кармалган. Ал 1989-жылы туулган жаран экени белгилүү болду. Сотрудниками следственно-оперативной группы машиналарды өрттөө боюнча кылмыш жаза кодексинин башка бирөөнүн мүлкүн жок кылуу же зыянга учуратуу беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмышка шектүү катары 33 жаштагы жаран кармалды. Анын башка кылмыштарга да катышы бар же жогу текшерилип жатат. Тергөө амалдары жүрүүдө. Шектүү эмне себептен унааларга өрт койгону белгисиз. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн да ачыкталган жок. Ошол эле убакта анын психологиялык жактан жабыркап же жабыркабаганын текшерүү үчүн медициналык экспертизалар дайындалганы да белгилүү болду. Учурда шектүү Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында отурат. Рахат Жаныбекова, Адлет Чукоев, НТС.